Президент Камчыбек Ташиевдин чечкиндүү аракеттери менен тартип орноду. Бул тууралуу бүгүн 22 майда жаңы кадам социалдык мобилизациялоо боюнча жалпы республикалык кеңешмеде президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп жатып айтты. Азыркы күнү генерал Камчыбек Ташиевдин чечкиндүү аракеттери менен өлкөдө уюшкан кылмыштуулукту жоюу боюнча тартип орногонун көрүп билип турасыздар. Мындан ары мурункудай көрмөксөнгө салуу, билмексең болуу деген болбойт. Бандиттер тарабынан ар кандай опузалап, акча талап кылуу аракеттери дароо мыйзам чегинде тергелет, жазаланат. Жеке ишкерлерди эле эмес, кайсы бир адамды коркутуп, үркүтүп, акча талап кылгандар дагы мыйзам чегинде эң катуу жазага тартылаарын дагы бир жолу эскерте кетейин, деди ал. Маалымат булак Сереп Медиа. Ал эми азыркы күнү генерал Камчыбек Ташиевдин чечкиндүү аракети менен өлкөдө уюшкан кылмыштуулукту жоюу боюнча тартип орногонун көрүп билип турасыздар. Мындан ары мурункудай көрмөксөнгө салуу, билмексен болуп, коюн колтук алышып кетүү деген болбойт криминалдар менен. Бандиттер тарабынан ар кандай опузалап, акча талап кылуу аракеттери дароо мыйзам чегинде тергелет, жазаланат. Жеке ишкерлерди эле эмес, кайсы бир адамды коркутуп, үркүтүп, акча талап кылгандар дагы мыйзам чегинде эң катуу жазага тартылаарын дагы бир жолу эскерте кетейин. УКМК Бишкекте баңгизатын сатып жүргөн египеттиктерди кармады. Баңгизатын сатуу менен алектенген чет элдик жарандар кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди. УКМКнын маалыматына ылайык, баңгизат сатууга шектелген Египеттин 5 жараны кармалган. Ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө чет өлкөлүк жарандар социалдык тармактар, Telegram мессенджери аркылуу гашиш баңгизатын системалуу түрдө сатып алуу менен алектенип жүргөндүгү аныкталган. Бишкек шаарынын бардык райондору боюнча топтун администратору тарабынан берилген даректердин негизинде заклад чогултулуп, тиешелүү дозалар менен чет өлкөлүк студенттерге сатылган. Тергөө иштеринин жыйынтыгы боюнча баңгизаттарды сатуу каналынын негизги уюштуруучусу Египеттин жараны ШАХ-1 Май райондук сотунун токтому менен Бишкек шаарынын номер 1 тергөө абагына 2 айга камакка алынды. Учурда бул мыйзамсыз ишке тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жана интернеттеги социалдык тармактар аркылуу жаштар арасында баңгизаттарды жайылтууну токтотуу боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары улантылууда деп айтылат УКМКдан. Маалымат булак Супер KJ. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Бишкектин четиндеги Ленинская айланында 2 жүк ташуучу автоунаа кагышты. Видеодон машиналардын бири кулап, экинчисинин кабинасы жалпайып калганын көрүүгө болот. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги куткаруучулары кыпчылып калган айдоочусун алып чыгууда. Маалымат булак Спутник Кыргызстан. Президент быйыл 1 октябрдан тарта өлкөдөгү пенсия 6800 сомдон кем болбойт. Быйыл 1 октябрдан тарта Кыргызстандагы пенсия 6800 сомдон кем болбойт. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров билдирди. Анын айтымында пенсия 1 июлдан тарта көтөрүлө баштайт. Ал пенсияны жогорулатуунун биринчи этабы болот. Бул багыттагы иштерди улантабыз. Социалдык төлөмдөрүбүз менен жөлөк пулдарыбызда жашоо минимумунан жогору турган чекке тез арада жеткирүү үчүн талыкпай иштейбиз. Ооба, албетте буга бир нече жылдар керек. Ошентсе бул максатка сөзсүз жетебиз, деди ал. Маалымат булак Репортер KJ. Пенсия курагында татыктуу өмүр сүрүүгө каражаты жол бербей турганы бул акыйкатсыздыгы десек туура болот. Так ушул себептен 2021 жылы Конституцияга өзгөртүүлөр киргизилип жатканда пенсия менен жөлөк пулдар жашоо шартын камсыздандыруу минимумунан кем болбошу керек деген пунктту киргизгенбиз. Урматтуу аталар, апалар, ушул жылдын 1 октябрынан тартып социалдык фонд тарабынан дайындалган бардык пенсиялар 6800 сомдон кем эмес өлчөмдө болоорун сиздерге чоң кубаныч менен жарыя кылып кетейин.
Мен бул мөөнөттү тездетүүнү өтүндүм. Кудай буйрса, пенсияны жогорулатуунун биринчи этабы 1-июлдан башталат. Көзөмөлгө алып коюшса, депутат Нурбек Алимбеков Бишкектеги жол тыгындары жөнүндө айтты. Бүгүн 22 майда жогорку кеңештин жыйынында Бишкекте 4 көчөдө оңдоо иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу Абдрахманов көчөсүндө унаа тыгыны пайда болуп жаткандыгы тууралуу айтты. Анын айтымында оңдоо иштерине байланыштуу Абдрахманов көчөсүнөн бара турган жерге мурда 15-20 мүнөттө жетип келген болсо, азыр 1 сааттай убакыт кетет. Барыбызга белгилүү болгондой эле Бишкектеги 4 чоң көчө оңдоо иштерине байланыштуу жабылды. Ошого байланыштуу Абдрахманов көчөсүндө унаа тыгыны пайда болду. Мурда 15-20 мүнөттө жете турган жерге азыр 1 саатта жетип жатабыз. Ушул боюнча жол кыймылынын көзөмөлдөө кызматына Бишкек мэриясына протоколдук тапшырма берип, бул маселени жөнгө салуу боюнча иш-чараларды жүргүзүп коюшса жакшы болмок, деди Алимбеков. Маалымат Булак, Супер Кейджей. Чечен президенти Рамзан Кадыровдун 18 жаштагы уулу жаңы кызматка дайындалды. Чечен Республикасынын президенти Рамзан Кадыровдун уулу Ахмат диний тарбия жана спорт министри болуп дайындалды. Бул тууралуу Рамзан Кадыров өзү билдирди. Ахмат Кадыров акыркы 3 айдан бери Чеченстандын жаштар иштери боюнча министри болуп келген. Эми министрликти Рамзан Висмурадов жетектейт, деди Кадыров. Диний тарбия жана спорт министри кызматын аркалап келген Иса Ибрагимов Чеченстандын башчысынын жана өкмөттүн администрация башчысынын орун басары кызматына которулду деп билдирди республиканын башчысы. Ахмат Кадыров ноябрда 19 жашка чыгат. Ал 2023 жылдын ноябрь айында Диний тарбия жана спорт министринин биринчи орун басары болгон. 2024 жылдын февраль айында республиканын жаштар иштери боюнча министри болуп дайындалган. Ошол эле учурда республиканын эң жогорку сыйлыгы Кадыровдун орденин алган. Маалымат Булак, Баракелде.